караганда табияттагы табигый калдыктарды аябай укмуш жеп атат да, 90% ошол немеге өтүп кетип атат да булар. Ошо табияттан калган табигый калдыктар, жалбырактар, ашканалардан калган, кафе ресторандардан калган, элдердин күнүмдүк турмуштарынан чыккан калдыктарды укмуш жеп атышаттар. Азыр сөөлжөндөрдө аябай ушу акыркы этаптары болуп атат. Бүт сөөлжөндөр ушул жерде көбөйүшкө өтүп калган. Бүт баары көбөйүп атат. Акыркы марттын 15-иге баргандан кийин булар көбөйүш ушу массовый немеден токтолот да, токтоп туруп, анан булар биогумус чыгарганга аракеттенишеттер. Азыр буларды өтө кызуу көбөйүш неме болуп атат. Тамакты азыраак булар жешип атат. Болгон күчүнү, энергиясын бүт бардыгын жумуртка таштоого аракеттенген мезгили. Мына бул жерде силер көрүп турасыңар. Бүт бардыгы шакекчилерин көтөрүшүп алып, бардыгы көбөйүүнүн немесinde тураттар. Аракетте турушаттар. Мойнудагы шакекчеги немеден 27, мындан 28 жумуртка коёттор. Орто эсеп менен 10 күндө булар 40 эсе көбөйөт да. Bir ayda bular 40 000 sanга жеткизет да. Ошондуктан биз коркпосо сөөлжөн багышыбыз керек да. Мына уже башталды. Мына бу жерде жумуртка коюшту алдыга чыгарып атат. Мында жумуртка коюшту чыгарып ататтар булар. Bir гермафродит организм, bir сөөлжөндө эркектик жана ургачылык без бар да. Ошондуктан булар укмуш көбөйүшөттөр. Укмуш көбөйөттөр. Бул дүйнө жүзүндө булардын функциясын аткарган, кызматын аткарган эч кандай нерсе тирик организм жок да. Мына азыр неме коёт, жумуртка коёт, уже сүрүп чыгарып атат бияка жумурткасына. Сөөлжөндөр, мен жогоруда айтып кеттим, гермафродит организм. Булар эркеги 28, ургасы 27, мынандай жумуртка коёт да, жап-жашыл жумуртка коюшаттар. Бул ушул жумуртка 3 күндүн ичинде кадимгидей сөөлжөн болуп, биздин таштаган продукцияны же баштайт. Азыр булар жумурткалары өтө майда. Мына толтура бүтүн мега аралашып кетти да. Мына бу жерде жумурткалар. Жашоо бар экен. Жер жүзүндө жашоо бар экен, булардын тамагы эч качан жоголбойт да. Күндү табиятта толтура булардын тамагы. Ошондуктан биз коркпостон сөөлжөндөрдү бардыгыңарды бакканга чакырам да. Мына азыр силер көрүп турасыңар. Мен мисал үчүн да, менин клиенттер көп, ар күнү клиенттер алып кетип атат. Менен 10 000 сөөлжөн ала турган болсо, bir айдын ичинде 40 000 данага жетет да. Аябай укмуш көбөйүшөттөр. Ушул жерде азыр сөөлжөндөр массовый 100% көбөйдүн аракетинде турат. Райхан Салиева 30 жылдан бери сөөлжан багып, биогумус жер семирткичин өндүрөт. Сөөлжандын калифорник түрүн ал Америкадан алдырган. Алгачкы 1 миллион дана сөөлжаны учурда миллиардтап көбөйгөн. Фермердин айтымында биорганикалык тушум алуу үчүн биогумустун ролу чоң. Узундугу 25 метр, турасы 2 метр, ал эми тереңдиги 1 метрге жеткен чуңкурчада мындай миллиарддаган сөөлжандар жашашат. Буларга күнүнө 1 тоннага жакын калдыктар берилет. Тактап айтканда темир, пластик, синтетикадан башка бардык калдыктарды жешип, аны кайра иштетип биогумуска айландырышат. Булар bir ayda 24 тоннага жакын калдыктарды жешсе, андан 20 тоннага жакын биогумусту иштеп чыгышат. Ал эми бул сөөлжандар бул жерден башка жака тарап кетпеш үчүн бул аянттын айланасын бетондоп коюшкан. Сөөлжан 50 жыл жашоочу жандык, ургачысы жумасына 27 жумуртка таштаса, эркеги 28ди коёт. Башкача айтканда, жумасына 27-28 эсеге көбөйүп турат. Ошентип миллиарддан ашык сөөлжан 1,5 айда 20 тонна биогумус даярдашат. Фермер даяр болгон жер семирткичтин килограммын 17 сомдон сатып, 350 000 сом киреше табат. Анын негизги кардарлары Бишкек шаарындагы күнөскана иштетүүчүлөр. Мен Касымов Тойчубек, Лейликтен келдик, Катараң айылынан. Ушу биобомуска келдик. Литра караганда 25 эсе күчтүү экен. Ошо келип алыңыздар. Бул жол үйдөн чыккан мусор, жалбырактардан, уйдун көңүнөн, ошонун тамактан, ошонун азыктанат. Бул Кыргызстандын келечегиге өтө пайдалуу. Кыргызстанда алып колдонуңуздар. Биз муну алып атабыз. Ушул учурда Лейлектен Катараң айылынан балдар келишип 10 тонна биогумус алып кетип ататтар. Булар азыр барып өздөрүнүн өтө чоң бактары бар экен, бактарга салабыз дешип ататтар.
Hazır uşul kündün özünde ele men 60 000 so'mduk biyogumuz sattım. Hazır Bişkekten kelip Bişkekten 4 ton alып ketişetleri. Baldarın ayabay kızıgulары жақшы, ekilagisi taza produksiya alabız dep oşonca жерден 500 bardı keldisi 500 kilometr жерден kelip alıp ketişip atar. Bu baldarga dagı özüm çoң rahatçılığımı bildiremen. İşlerge iyigilik, gelecekte şunday bolup düşüngen kişilerin ayabay sany köp bolup atat. Biz jakın kündörde Kırgızstan toluğu men organika ötüp ketişke men işenişim var. Men Valieva Tursunay, Patkoz айылынын тургунумун. Biz mına uşul dıykançılıklarga mana silitарларды, amfostordu пайдаланып акыр мемелерди эч эффект бербей калды деп эми машу Райхан Женин комусуга өтүп пайдаланып иштетип эгин тигиндерди эгип парник салып мен машул комусту алып пайдаланайын деп атам. Дар мемелеси боюнча мына силитер амфос dərlərdən bu qomus 25 есе күштü деп düşündüm. Eşiden alıp geçiş yaptı, tam şırına kendim, kartuşka piyozlarımızı. Endi aşı gün yaxşı iken, silitrden köre biz zor eken, tam şırın, zor bo'lyapti. Biz ham ekyapmiz, şundan solyapmiz. Men Şakir abi ben, meni tanıysızlar жақшы, Qadamjaylık bolamın, şarda turamın. Men köp жылдар boyu mına sayız buzulgan malda udabirine satıp udabirine men jeke işkellikti başlagan bolçumун. Oşondan beri ayva seltrаны ayva köp satты. Kırgızstanlıklar bardığı jarandar seltrаны, şunday химикаттарды ayva köp koldanıştı. Xitaydıkı, Kazakstandıkı, Russiyanıkı, Özbekistandıkı koldanıp gelip uş vaqt jeyin koldanıp gelip azır Rayhan ejenin jogor kengeşte ispat etkeni, Rayhan ejenin kızgan kızmatlarını görüp men dağın kelip köröйүнчү, şu biyogumuzdu kanday bolot eken, kurtlardan alayın dep kelsem aybay жақшы eken. Birinciden aybay paydalуу, anın içinde hiç kanday yada химикаттар жок. Bizi Kırgızstanda yıkan çarba, ayıl çarba bolgan üçün, ayıl çarba bagытында barыбыз эле ошону мен ayıl çarba men жашаган üçün bizge uşul biyogumuz Kırgızstandын jarandары üçün aybay керек деп ойлоймун. Экинчиден баягы barыбыз немеге кирген üçün баягы башка өлкөлөр менен биргиликте İşteş üçün bizdin bayağı nemeler, möme jemişler жақшы ötpey kaldı. Sebebi bayağı ya da himikat köp, içinde himikatlar çıkan için жақшы kabul albay kaldı. Oşon için biz barыбızda alman baktar, aybay baktar köp, bari işlemçil oşon için kelip biyagımızı kövötsün, men de oşonu kövöttöyün dep, şu Rayhan ejenin kurtudan alganı keldim. En taza, ekologisi en taza. Rayhan eje jakında bir şu almalar darılay turgan, жақшынакай dagın bir himikat oylop taap atatken, kurtlardı öldürüp ötken. Oşonda nemi sertifikatı men çıgat eken, azır dayar turatmanda biyokumuzu. Oşonu alganı keldik, kurtudan alabız, har bir üyde mal var, oşonun kıktarını berse, жақшынакайлы biyokumuz çıgat. Ana bayağı seltirga, karbamid oşondoy күчтүү himikatlarga Jakında baylı uşun menen jaşasak bolot eken. Menen aldın Rayhan eje kartoşka keptir. Şunçalık biyakımızı salıp kartoşka şunçalık jılma tegiz жақшынакай bolot eken. Urmatlı Kırgızstan jarandары, şu söylejanda alыңızдар, үйдө köpөйтүңүздөр, eje satat eken, arzan, başka jaktары kımbat. Ekinçiden söylejandын качествосы ham aybay жақшы eken. Oşolor maňa jaktı. Men dagы alıp köpöйтүp özübüz dagы göröt üçün ele alıp atam men. Şunday biyogumuz jasap, işteli barыңızдар, jeringizler köp, gektallagan, uşuga ötsöňüzler жақшы bolot ele. Men kaalarım uşul sizlerge. Biyogumuzda faydalanууга түшүндүүлүктү 30-40%га жогорулатат жана таасирин 3 жылга чейин жоготпойт. Биосиндиктештин жардамында өсүмдүккө зыян көрсөтүшпөйт. Өнүгүүлүк сакталат жана курамында нитрат жок биорганикалык түшүм алынат. Тагыраагы ЭЭптин талабындагы өндүрүштөрдү алууга болот. Ошол себептен келген кишилерге өзүн жөнөтүүнү пландоодо. Söyleyeceğim
Кармагыт биогunu сөндүрүү ыкмасын фермер Салиева ар бир үйлөргө сунуштайт. Анткени ага эч кандай техниканын кереги жок. Болгону өздөрүндөгү калдыктарды колдонушат. Айтымында сөөлжандар таштануу талаадагы акыркы жылдын 70%-ын жей алат. Ошондуктан тиешелүү тармактардагы колдонсо экологияга чоң таасирин тийгизмек. Фируза Аскарбекова,